Мамлекеттик тил мыйзамында каралган эреже талаптарды бузган тараптардын жоопкерчилиги каралат. Айрыкча көрнөк жарнактарды жазууда, жарыяларды берүүдө, иш кагаздарын жүргүзүүдө жана башка жагдайларда мамлекеттик тилдин эрежелери сакталбай келет. Мында тараптардын жоопкерчилиги да каралган эмес. Келечекте талап күчөтүлөт. Аткарылбайт. Анан бир айыппулду төлөсүн да, бир төлөгөндөн кийин аны ойлонот да, кой эми мыйзамды аткарайын дейт да. Мына биз мыйзамды аткаруунун дагы механизми көрүлбөптүр буга чейин. Биз ошону киргизип атабыз. Президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө өткөн жыйында мамлекеттик тил боюнча мыйзамга толуктоолорду киргизүү сунуштары айтылып, аймактарда атайын адистердин иш алып баруусу зарыл экендиги белгиленди. Жарнама жөнүндө мыйзамдын 26-беренесинде жарнаманын мамлекеттик тилде даярдалган тексти мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашууга тийиш деп белгиленген. Тилекке каршы Талас областында сиздердин өкүлдөрүңүздөр жок. Ушул себептен штаттык ыраттамага өзгөртүүлөр киргизип, Талас облусуна өкүл дайындап берүү боюнча сунуш истерге жөнөтүлгөн. Бул боюнча жакын арада мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоорлор макулдашууга келген. Долбоордо жарнаманын мамлекеттик тилде даярдалган тексти жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашууга тийиш деп өзгөртүү сунушталган. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбооруна кол коюла элек. Жыйында мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев байыркы карт тарыхы бай кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү үчүн жан өрөп, канын төгүп, канчалаган оор жоготуулар менен жеткен эгемендүү өлкөдө мамлекеттик тилдин барк баасына токтолду. Республиканын бардык аймактарында мамлекеттик тил эч тоскоолдуксуз жайылтылышы керек жана аны өнүктүрүү, даңазылоо башкы милдет экендиги айтылды. Региондордо, областтарда мамлекеттик тилди өздөштүрүү окутуу боюнча маселе жок деп ойлойм. Ал жаатында буга чейин биз университет менен да сүйлөштүк, көрүп эле жатабыз. Бирок иш кагаздарына жазууга келгендечи сабаттуулук маселеси ачык эле турат. Эмне үчүн 35 жылдан бери биз ошол мамлекеттик тилибиз өнүкпөй, өзүнүн татыктуу ордун ээлебей келди дегенге биз иликтөө салып изилдеп көрдүк. Бир маселе бар, көп эле маселе бар, ооба. Бирок негизги маселелердин бири мыйзам талаасында ошол мамлекеттик тил мыйзамы башка мыйзамдар менен айкалышпай калган. Толук кандуулукка жетпей калган. Азыр дагы конституциялык мыйзам кабыл алгандан кийин биз азыр негизги кадамдарыбыз жанагы мыйзам долбоору деп сунуштап атпайбызбы? Азыркы учурда биринчи гана кадамы 15 мыйзамга толуктоо киргизип атабыз. 15 мыйзам. Кыргыз рухунун тучокусу манас эпосу мамлекеттик тилибиз болгон кыргыз тилинин байыркы бай тил экендигин ырастайт. Андыктан манаска байланыштуу иш-чаралар областта аргын өткөрүлүп жаткандыгы белгиленди. Манасты өнүктүрүү боюнча программа кабыл алынган. Учурда Талас районундагы Шумкар айыл аймагынан атайын акча каражаты бөлүнүп, Талас облусунун жалпы таланттуу жеткинчектери үчүн манасчылык өнөрдү, дастанчылык, төкмө, ушундай өнөрлөрдү өркүндөтүү максатында ар бир райондон тандалып алган окуучулар ай сайын 3 жолу мастер-класстан өтүп, ушу келечектеги манасчыларды, төкмөчүлөрдү жана дастанчыларды даярдоо иштерин 2024-жылдын май айынан баштадык. Мунун дагы эң башкы багыты кыргыз тилин өнүктүрүүгө арналган. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100, мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышынын 35 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан жыйын алдыда республиканын бардык аймактарында улантылат. Мыйзам долбоору тууралуу дагы эмне кандай маселелер болсо ошол боюнча түшүндүрүү иштери да кошо ошо жерлерде жүргүзүп атабыз. Буюрса аны күзгө ошо талкуудан өткөрүп макулдашуудан өткөндөн кийин биз жогорку кеңешке сунуштайбыз. Ал жерде негизинен ошо мамлекеттик тилибиздин орду, макамы мыйзам талаасында толук кандуулукка жетсеби деген бир аргы тилегибиз бар. Мына ошол маселелер менен ошо жерлерде ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен макулдашуу, кеңешүү же болбосо мындан ары иш жүргүзүүдө эмне маселе көйгөйлөр болсо, ошолорду жеринен угуп, анын чечүү жолдорун издөө максатты көздөп ушундай бир жыйын өткөрдүк. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан атайын тармактык сөздүктөр, китептер президенттин Талас областындагы өкүлчүлүгүнө тапшырылды. Нурузбек Шабданбек уулу, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.